Ош шаарынын аймагындагы санитардык карантиндик өткөрүү пункттары күчөтүлгөн тартипте. Каланын чыгыш дарбазасына коюлган постто жарандардын жана уунак кыймылын көзөмөлгө алып жаткан 36-806 аскер бөлүгүнүн лейтенанты Аскар Адыгеев. Өзгөчө абал киргизилген күндөн бери аткарган жумуштары күчөп талап катууланткан. Лейтенанттын айтымында карантиндик постто кызмат өтөп жаткан баардык күч түзүмдөрү милдеттүү түрдө медициналык коргонуу каражаттары менен камсыздалган. Алар үчүн баардык шарттар түзүлүп, ысык тамак аш өз убагында келүүдө. Лейтенант болгону жарандар бул абалды туура түшүнүп, жакшы мамилеси гана керек экендигин билдирет. Бүгүнкү учурда, азыркы учурда бизге блокпостто кызмат өтөөгө баардык шарттарыбыз түзүлгөн. Бизге эң негизгиси эле жарандардын ушул абалга туура көз караш менен карап, туура түшүнүп мамилеси керек, жакшы туура мамилеси керек. Шаардын аймагында жалпысынан 7 санитардык карантиндик пост бар. Ага кошумча шаардагы кыймылды чектөө үчүн атайын кичи райондорго убактылуу текшерүү посттору дагы иштеп жатат. Ички иштер кызматкерлеринин дагы коопсуздугу үчүн өздүк коргонуу костюмдары берилип, дезинфекциялоочу туннелдер дагы орнотулган. Кызматкерлери бул жерде өтө орчундуу, эртеңки келечекке байланыштуу болгон иш-чараны аткарып жатышат. Андыктан ушу укук коргоо органдарын мыйзамды сыйлап туруп, мыйзамдарды так аткарып барыбыз үйдө отурсак жакшы болмок. Экинчиден, жогоруда белгилеп кеткендей, жалган маалымат менен Кыргыз Республикасынын жаңы кирген өзгөртүүлөрдө айталык 119 беренеде жарандардын өзгөчө абал учурундагы комендант сааттан сырткары дагы талаптарды бузган учурларына жазалар чектелген. Өзгөчө абал киргизилген Ош шаарында коменданттык сааттын тартибин бузган жана карантиндик эрежелерди сактабаган учурлардын аягы сүйүлө элек. Тартип сакчылары калкка аяр мамиле жасап, баардык аракет саламаттык үчүн болгонун түшүндүрүп келүүдө. Айрым жарандар терс мааниде тасма тартып күч түзүмдөрүнүн жумушуна жолтоо болууда. Буга кошумча өткөрмө кагаздарын даярдап алган фактылар дагы көп катталган. Айрым жарандарыбыздын милиция кызматкерлеринин үстүнөн түйшүк жаратып, алардын ишине тоскоол болуп туруп, айрым бир блогерлер, ютуберлер, айрым бир кичинекей интернет айныңында жүзүн көрсөтүп алган адамдар жеке сенсация үчүн, эксклюзивдик материал үчүн ушундай иштерге барып жаткандыгы өкүнүчтүү. Ушундан пайдаланып, аларга да кайрылып кетемин. Бүгүн сенсация жарата турган, бүгүн провокация жасап маалымат жарата турган күн эмес. Бүгүн силер дагы, биз дагы баардык коомчулук биргеликте ынтымакта бул ооруга каршы күрөшө турган күн. Карантиндик санитардык посттордо азык-түлүк жана дары-дармек ташыган uunalar эч кандай тоскоолдуксуз өткөрүлүүдө. Бирок кыймыл текшерүүсүз өтө албайт. Жарандардын дени табы дыккат көзөмөлдөнөт. Температураларын өлчөп атабыз. 36 болот. Нормальный температура. Если 36-дан жогору болуп кетсе, 37-38 болсо, тотуп мен алып, жүзүшкө чакырабыз. Кудайга шүгүр ондай боло элек пока. Температурасы жогору боло элек. Азыр нормально болот. Ар бир адамдын документин текшерип, как положено, каяка кетип атасың, кимге кетип атасың, тарап кетип атасыңбы, ошол вопросторду менен зорго өткөзүп атат. Азыр документи жок, вообще кире албай калдык. Документибиз менен зорго кирип чыгып атабыз. Бирин тобокелге салып, ушундай кыйын мезгилде тынбай күнү түн иштеп атат, баарына ушу иштерин ийгилик каалайбыз. Дал ушундай мезгилде коомдук тартиптин сакталышы өзгөчө мааниге ээ. Калк саламаттыгы үчүн ак калачандар менен бирге иштеп жаткан күч түзүмдөрү баардык кырдаалга даяр. Элдин тартиби жана тилектештиги бул кырдаалды жөнгө сала тургандыгы баарына маалым. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, жаңылыктар. Учурдагы кырдаалды түшүнүп, көпчүлүк жарандарыбыз үйлөрүндө отуруп, өзгөчө абалдын шарттарын аткарып аткандыгы кубанычтуу. Ошол эле мезгилде айрым жарандарыбыз бүгүнкү маселенин орчундуу экендигин, бул илдеттин канчалык коркунучтуу экендигине маани бербестен, мурдагыдай эле жүргөн элдин катмары бар экендиги өкүндүрөт. Биздин жүргүзүп аткан анализ, турамжылоо, мына постко келген адамдардын айрым маселелерин карап келсең, көпчүлүгү баягы дары-дармек үчүн же болбосо эки тарапта жайгашкан Глобус жана Фрунзе гипермаркеттерине соода жасоо үчүн келгендиги аныкталат. Ошол эле мезгилде бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын баягы дары-дармекке келүүдө же болбосо тамак аш буюмдарын алууга, продукт алганы келген адамдарга жеңилдиктер бар экенин билип алышып, ошол бийликтин, укук коргоо органдарынын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып, жалган
маалыматтарды берип ушул посттордон өтүп кеткен учурлары, өтүп кетүүгө аракет жасаган учурлар дагы кездешип жатат. Айталык, Оштун Кулатов кичи районунан ушул районго Фрунзе гипермаркетине атайын ушул азык-түлүк алгалы келдик деп кирген адамдын болгону колунан бир мороженое жана балмуздак жана бир баягы ичимдик суу алгандыгын гана көргөн учурлар болду да. Ошондуктан биздин жарандар түшүнүш керек да. Милиция кызматкерлери бул жерде өтө орчундуу, эртеңки келечекке байланыштуу болгон иш-чараны аткарып жатышат. Андыктан ушу укук коргоо органдарын мыйзамды сыйлап туруп, мыйзамдарды так аткарып барыбыз үйдө отурсак жакшы болмок. Экинчиден, жогоруда белгилеп кеткендей, жалган маалымат менен Кыргыз Республикасынын жаңы кирген өзгөртүүлөрдө айталык 119 беренеде жарандардын өзгөчө абал учурундагы комендант сааттан сырткары дагы талаптарды бузган учурларына жазалар чектелген. Ошондуктан биз жарандарды айталык комендант сааттан сырткары учурда топтолушуп санитардык эпидемиялык нормаларды анын талаптарын аткарбаган адамдарга дагы жазаналар бар экендигин эскертип коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө биздин кызматкерлер тарабынан айрымдары түшүнүп, кээ бирлери түшүнбөстөн атайлап жасалма өткөрүүгө уруксат берген кагаздарын жасап алган учурлар катталды. Алардын үстүнөн учурда мамлекеттик документтерди жасалмалоо беренесинин негизинде иликтөө иштери жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Алар болсо түстүү принтерден өткөрүп же болбосо өздөрү иштеген мекеменин атынан эле пропуск өткөрүүгө уруксат деген кагаздар жасалган учурлар катталды.